Салам достор. Бүгүн мен IT жөнүндө, билим жөнүндө видео тартайын деп отургам. Бирок YouTube каналга кирсем, ал жакта көптөгөн комментарийлер, көптөгөн ой пикирлер азыркы Орусияда болуп аткан кырдаалга байланыштуу экен. Ошол үчүн бул видеону тартайын деп чечтим. Бул видеодо 3 нерсеге басым жасайбыз. Биринчиси, кантип Орусиядан ыкчам чыгып кетсе болот, кандай жолдору бар, ошол менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Экинчиси, бул төшүн каккылап азыр мен согушка барам, достойный эркек деген согушка барыш керек деп аткандар үчүн болот. Ал эми үчүнчүсү, диванный критиктерге, Орусияда жүргөн мекендештерге жаман сөздөрдү айтып, ар кандай басым жасап аткан диванный критиктерге жооп болот. Ар бир видеонун ылдыйына биз текст жазып коебуз. Ошол видеодо айтылган шилтемелерди, ошол видеодо айтылган маалыматтарды, ресурстарды биз ошол жака коюп коебуз. Ошол үчүн видео көргөндө шилтемени кайдан алам, бул маалыматты кайдан алам деп сурагандар ошол видеонун эле ылдыйындагы текстти карап, окуп, ошол жерден керектүү маалыматтарды алсаңар болот. Бул видеону достор менен бөлүшкүлө, биздин каналга жазылгыла, дагы көптөгөн видеолор бул каналга чыгат. Агрессорлорго, согушка жок деп каршы турабыз достор. Анда эмесе кеттик. Биринчи, азыркы учурда кантип Орусиядан ыкчам чыгып кетсе болот, ошол темада сүйлөшөлү. Эгерде Орусиянын жарандыгын алган болсоңуз, азыркы закон боюнча мобилизация жарыялады. Ал деген сизди каалаган учурда, каалаган жерден согушка алып кетип калышы мүмкүн деген сөз. Ар кандай жолдору бар, мен кечегиде айтып өттүм. Ошол мен бөлүшкөн шилтеме азыр бул видеонун ылдыйына коюп коем, ошону басып көрсөңөр болот. Ал шилтемеде дагы шилтемелер бар ичинде. Ар кимдин жагдайына жараша, өзүнүн жашаган районуна, жашаган областына жараша ошол жерди карап, телеграм каналдарга кошулуп алып, башкалар кантип чыгып атат, кантип учуп атат, кантип чек арадан өтүп атат, ошолорду жаңылыктарды билип турсаңар болот. Эң башкысы өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү алып, өзүңөрдү тынч аман Орусиядан чыгарып кеткенге аракет кылышыңар керек. Ошол вебсайтты жасаган волонтерлор, орус айтишниктер, ошолор акыркы апдейт жазганда айтышты, азыр границадан чыгып кетүүнүн башка жолдору бар, мыйзамсыз жолдору бар. Аны бирок бөлүшпөйбүз деди. Бирок ошол жашаган жерлериңерде телеграм каналдарга кошулуп, Беларусия аркылуубу же башка өлкөлөр аркылуу ошол жака чек арадан өтүш жеңил экен, андан кийин башка жактарга учуп кетсе болот экен. Бул видеонун ылдыйынан табасыңар. Ошол шилтемеге кирип, ар бир пунктты окуп чыксаңар, ошонун ичинде дагы шилтемелер бар. Ошолордон өзүңөргө керектүү маалымат табасыңар деп ойлойм. Эмне үчүн чыгып кетишим керек? Эмне бир чоң проблема болуп атабы деп сурап аткандарга, билбегендер болсо, Орусия башка мамлекетке, Украинага согуш ачкан, алардын территориясына барып, ошол жакта согуш кылып атат. Ошол согушка азыр кыргыздарды чакырып атат. Паспорт алган, Орусиянын жарандыгы бар кыргыздар ал жака барыш керек болуп калат. Бирөөнүн территориясына барып алып, бирөөлөр менен согушуш керек болуп калат. Ошол согуштан ар кандай жолдорду издеп, барбаганга аракет кылгыла, колдобогонго аракет кылгыла. Ошону айткым келет. Анан үй бүлөңөрдү дагы тынчтыкта, коопсуз жерге алып көчкөнгө аракет кылгыла деп мен кеңеш берем. Кечеги бөлүшкөн видеодон кийин ар кандай реакциялар болду, бирок ага бул видеонун аягында дагы жооп беребиз. Орусиянын жарандарына эле тиешелүү экен дегендер дагы ойлонгула. Бул Орусияда азыр мыйзам иштебейт. Ошол үчүн ал ар бир мигрантка, Орусиянын жарандыгын албаган мигрантка дагы тиешелиси бар болушу мүмкүн. Ошол согушка барсаң, сага Орусиянын жарандыгын беребиз, паспорт беребиз деши мүмкүн. Ар кандай жолдор менен же жөн эле жолдон баратканда кармап алып барып согушка жөнөтүп бериши мүмкүн достор. Ошого дагы даяр болуш керек. Жазып аткандарды көрүп атам. Биз тынч эле жүрөбүз, жакшы дегендер. Эгерде ошондой болсо, анда жакшы болмок. Бирок тилекке каршы андай эмес. Бир канча кыздар жазышты, келиндер жазышты. Менин күйөөм төшүн кагып согушка барам деп атат. Үй бүлөнү ойло десек укпай атат. Достойный мужик согушка барыш керек. Мен достойный эркекмин деп атат деп ушундай каттар келди. Мен ошол достойный эркектерге айтмакмын. Башыңар менен ойлонуп, чыныгы эркек болсоңор, анда үй бүлөнү ойлогула. Согушка азыр барган эркек бул
башы жок эркек. Себеби орустардын өздөрүнүн достойныймын деген ошол эркектери баары азыр границаларда, Европанын границаларында 10 сааттык кезекте туруп, качып, өлкөдөн чыгып кетип атат. Ал эмнени билдирет? Ал деген Украинага бирөөнүн жерине барып, согушка барып, достойный болом деген эркектин башы жок дегенди билдирет. Себеби бирөөнүн территориясына барып, Орусия согуш кылып атат. Анан ошол жерге барып, барган адам эч убакта герой болбойт. Ал жерге барган адам акылсыз, караңгы, сабатсыз бир адам болот. Ошол үчүн мен айтмакмын, эгерде достойный эркекмин деп өзүңөрдү төш кагып атсаңар, анда үй бүлөңөрдү алып, акырын Орусиядан чыгып кеткенге аракет жасагыла. Азыркы достойный эркектер ошол Орусиянын патриотмун деген эркектери дагы ошол ишти жасап атат. Ал эми орус каналдарынын ошол пропагандасына сугарылып, Орусия туура кылып атат дегендер дагы бир жолу ойлонуп, коробканын сыртынан дүйнөнү карап, башка каналдарды көрүп, башка жактарды VPN аркылуу ошол кошулуп алып интернетке, ошол жактардан маалымат алып көргүлө. Ал баары пропаганда. Ошол акылсыз Орусиянын чет аймактарында, айылдарында жашагандарга ошондой пропаганда жетип, ошол жакта төш каккандар бар. Бирок алардын бири болбогула. Орустар өздөрү чет мамлекеттерге чыгып, мен согушка каршымын, мен Украинага барып, согушпайм деп качып кетишип атат. Ошо жана келиндер жазды, менин жолдошум кой десек болбой төш кагып атат, ошол согушка барам деп атат деп. Ал согушка барган бул фашист болуп эсептелет. Себеби бирөөнүн территориясына барып алып, согушуп атат Орусия. Ошол үчүн дагы бир жолу ойлонуп, үй бүлөнү ойлоп, Орусиядан чыгып кеткенге аракет кылгыла деп айтмакмын. Үчүнчү тема боюнча өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Өткөндө чыгарган видеонун ылдыйында комментарийлерди окудум, ой пикирлерди окудум. Ар бир адам өзүнүн ой пикирин билдиргенге акысы бар. Бир нерсени унутпаш керек. Азыр көпчүлүктөр жазып атат, Орусияда жүргөн кыргыз мекендештерибизге ошондой болуш керек эле, эми согушка барышсын, эмне үчүн Орусиянын паспортун алышты, алар эмне үчүн ал жакта Орусиянын жараны болушту деп. Ушундай кырдаалда, эгерде колуңардан келсе, болгон маалымат менен бөлүшүп, жардам бергиле демекмин. Эгерде колуңардан келбесе, аларга тоскоол болбой, психологиялык жактан басым жасабай, жөн эле эч нерсе айтпай эле отургула демек. Кыргызстанда бир нерсе болсо, чоң бир трагедия болсо, жоготуулар болсо, согуш болсо, же ар кандай ошол мектеп кулап калса, ошону куруш керек болсо, биринчи кайрылган адамдар булар ошол Орусияда жүргөн мигранттар, мекендештерибиз. Же башка Европада, Америкада жүргөн мекендештерибиз ар дайым кол сунуп, чоң суммадагы акчаны чогултуп, мекени үчүн ар кандай чоң долбоорлорду ишке ашырышат. Акыркы болгон нерселерде мектеп кулаганда мектеп салып бергенге, согуш болсо, пандемия болсо, ошол эң көп акчаларды ошол жактагы мекендештерибиз чогултуп, өз мекенине салып, жардам беришет. Орусиядагы мекендештерибизден Кыргызстанга эң чоң бюджет келет. Ошол ар бир кыргызстандыктын Орусияда тууганы бар болуш керек. Таанышы, классташы, досу дегендей жардамды ошол жактан алышат кыргызстандыктар. Алар жок болсо, Кыргызстан азыр эмне болот эле билбейбиз. Ошол үчүн жөн эле отуруп алып, аларды мындай дабалап, аларга жаман сөздү айтып, азыркы учурда өздөрү эмне кылышын билбей, паника болуп отурган учурда айтпоого чакырмакмын. Себеби мындай учурда бизден аларга поддержка керек. Ал мекендештерибизди талаага таштап койбош керек. Колуңардан келген жардамыңарды бергиле, маалыматтарды бөлүшкүлө, ушундай видеолорду бөлүшкүлө. Алар деле биздин мекендештерибиз Кыргызстан үчүн күйүшөт, колунан келишинче жардам беришет. Азыр алардын башына ушундай кыйын иш түшүп, ушундай убакыт болуп турат. Ошо бизден поддержка керек, күч кубат берген сөздөрдү гана айтып турсак жакшы болот. Дагы кошумчалап кетчү нерсе, дагы деле согуш болуп атканына ишенбей, Путин жакшы, бизде баары жакшы деп ошондой комментарийлер жазып аткан мекендештер, силер коробканын ичине камалып калгандайсыңар. Коробкадан чыгып карасаңар, интернетти VPN аркылуу кошулуп, дүйнө жүзүндө эмне болуп атканын, элдер эмне деп атканын карасаңар, жалгыз эле силер эле Путинди колдоп атасыңар. Орустар дагы Путинди колдобой калган. Азыр баары пикеттерге чыгышып, ошол мобилизацияга каршыбыз, биз башка мамлекетке барып,
алардын территориясын талашып согушканга каршыбыз деп өздөрү чыгып атат. Жалгыз адамдын ошол фашисттик идеясын колдоп аткан адам болбогула деп айтмакмын, себеби азыр аябай көп жашоолор кыйылды Украинада, чакырып атат. Ошончо адам ал жака барып өмүрү кыйылат. Украинанын күч органдары айтты, биз мажбурланып келеби солдаттар, мобилизация болуп келеби, башка өлкөдөн келеби айырмасы жок, биз бардык келген солдаттарды атабыз деди. Ошол үчүн ошол жака өзүңөрдүн жаныңарды кыйганы же өзүңөр ошол согушка түртүп барбагыла демекмин. Жакшылап карасаңар, азыр дүйнөнүн баары ошол Орусиянын кылган агрессиясына каршы болуп отурат. Ошол бизге жакында эле болгон Тажикстандын агрессиясы сыяктуу эле алар бирөөнүн территориясына барып ок атып, ошол жакта согуш кылып атат. Ошол үчүн согушка каршы туруш керек, достор. Мекендештерибизди колдойлу. Алар биздин мекендештер. Элибизде тынчтык болсун. Орусиядан загранпаспорту жок чыгып кетчү өлкөлөр бул Казакстан, Кыргызстан болуп эсептелет экен. Айткым келген нерсе, ошол башка орус жарандарын деле Кыргызстан азыр келсе киргизет экен. Ошол үчүн өзүбүздүн кыргыз мекендештерибизди, кыргыз болуп анан Орусиянын жарандыгын алган мекендештерибизди бөлүп жарып жаман сөздөрдү айтпай, Кыргызстанга аман эсен келип алгыла деп ошолорго жардам берели. Границага келип калса киргизгенге аракет кылалы. Бирөөлөрдүн өмүрлөрүн сактап калалы, достор. Бул маалыматты бөлүшкүлө, каналыбызга катталгыла, дагы суроолор көп болсо ошол темада видео чыгарганга аракет кылабыз. Саламатта турула.